Ош мамлекеттик университетинин 140 орунду заманбап бала бакчасы толук оңдоп түзөөдөн өтүп, бүгүн мына расмий ачылат. Иш-чарага кала башы Жеңишбек Токторбаев жана шаар бийлигинин өкүлдөрү катышууда. Жалпы 60 миллионго жакын каражат жумшалган, балдар үчүн бардык шарттар түзүлгөн, ойун аянтчалары, кенен ашкана жана ыңгайлуу канаалар. Билим берүү жаатында да өзгөчө мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргыз, орус жана англис тилдери балдар үчүн негизги сабак катары окутулса, ал эми араб жана түрк тилдери кошумча ирим катары окутулат. Балдардын жашына карап тарбия берүү ыкмалары колдонулуп, жогорку тайпаларда кыздар үчүн хореография, балдар үчүн самбо иримдери каралган. Ошондой эле улуттук баалуулуктарга негизделген улуттук тарбия программасы ишке ашырылууда. Бакчанын өзгөчөлүктөрү тил курстары бар бизде, улуттук тарбиялоо бар, кыздарга хореография бар, балдар үчүн самбо кружоктору бар. Тил курстарын айта кетсем, орус тил, кыргыз тилге кошулуп, англис тили, түрк тили жана араб тилинен окутабыз. Жаңы ачылган бала бакчанын Манас ата кичи шаарчасында турак жайларга жакын жайгашканы жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуу болду. Ата-энелердин айтымында бала бакчанын коопсуз жана заманбап шарттары, тил үйрөтүү багытындагы мүмкүнчүлүктөрү айрыкча иштеген ата-энелер үчүн абдан маанилүү. Мен 2 балам бар. 2 жашта, анан 4,5 жашта. Садик ачылгандан баштап келе башташты. Аябай сонун, условиялар аябай жаккан үчүн бердик. Биз жакын жерде жашайбыз, 6 айдан бери күткөнбүз ачылышыны. Анан ачылышы болгондо эле сразу келдик. Учурда 3 тайпада балдар тарбияланып жатат. Бала бакчада Ош мунун мугалимдеринин балдарына да жеткиликтүү шарт түзүлүп, көп балалуу же мүмкүнчүлүгү чектелген үй-бүлөлөр үчүн жеңилдиктер каралган. Бизде баягы мектептерде деле, садиктерде деле атайын өзүбүздүн ички жоболорубуз бар. Мисалы, баягы 3 баласы, 4 баласы окугандар, инвалидтер, башка дегендей, ошондой учурларда атайын комиссиянын чечими менен каралат. Бала бакчанын имараты мурдагы финансы юридикалык колледждин кошумча корпусу болгон. Былтыр толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ошму муну менен өзүнүн тарыхында алгачкы мектепке чейинки билим берүү мекемесин ачып жатат. Мындан тышкары университеттин Ыйман жана Кара Суу мектеп гимназиялары да бар. Мээрим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ошму жаңылыктары.